Спортқа қойылған акчалар, жоңы туштар, тез арада төлемдер, ишенимди букмекер. Эгерде менин балам бир күнөөлүү болсо, же бир ушундай бир чектен чыгып кеткен балдардан бири боло турган болсо, мен көкүдө баламдын амандыгын тилеп, эч качан кайгырып, эч качан бир ушундай неме кылбай, өзүмдөн өзүм уялып, жер карап, өзүмдөн өзүм чөнчүп бүтмөкмүн. Менин балам ак үчүн, так үчүн, эл үчүн эмгектенген үчүн, элге эмгек сиңген үчүн, баардык тараптарды бирдей көргөн үчүн, илимдүү, билимдүү үчүн, керек болсо мамлекеттик тилде эл менен сүйлөшө алып, мына керек болсо Америкадан акчаларды кайтарып келген. Мына ошон үчүн мен балама бүгүн сыймыктанам, бүгүн кубанып турган кезим. Мына баламдын ушундай оорчулук күндөрү ушул мени үмүт пайда кылып атты. Себеби мен кызыма ишенген үчүн үмүт менен отурдум. Үмүт менен күтүп аттым кызымды. Мына бүгүн жаркыраган моорикиндей ошол жарыкчылыктын астында мен баламды бүгүн толкундан гүл менен тосуп алдым. Баардык энелерге мен жакшылык каалайм. Рахмат сизге. Айда Салянованын папасы бул. Рахмат сизге. Айда Салянованын кызы менен баласы жаркылдап. Арынайым, Кудайым, мен Кудайым бар экенин мына чындап ишендим. Ушу айкем кабалгандан баштап менин тилегимде эле, оюмда эле мынакей Атамбаевди каргаган да жокмун. Кудай өзү сага жеткизсин деп турдум да. Кудай сен кандай кылдың менин балама? Ошо Кудай жеткизсин деп. Ошо Кудайым мына жеткизди. Агы сынбайт экен мынакей. Мына кызыбыз аман эсен кутулдум, ореке баракетиңди алып кетейин десе, ушунубуз аман болсун. Же бир күнөөсү болсо экен, же бир кылмышы болсо экен. Мына 5 жыл мурун ушу биздин кызыбыз айткан кылмышты Атамбаевга эбит окуп отурушат. Баягында Сариянов айтты эле деп. Ошо кезде 5 жыл эмне кылып жүрдү эле жана укук коргоочулар, эмне кылып жүрдү эле жана милициялар, жана Кашкар деген жоголсун. Мен ошо Кашкарды деген ошо эки дүйнөдө жакшырып көрбөй калсын. Жоголот ал жакында. Ошо иш коско деле бул деген жакшырыкка алып барбайт. Анан эми президентке да биз ыраазычылык айтабыз. Ыраазычылык айтабыз мындай неметип, ак ийилип сынбайт дейт. Балама Кудай эң оорусуну ону берди. Сыноо бергенде де 4 жыл катары менен мына бир тууганыбыз балабыздан айырып туруп сыноону берди. Ошонун баары мынакей кызыбыз деген эң бийик башын жогору көтөрдү. Мунун аркасында мына Кудайым айланайын чоң жакшылыктар барат. Ошого баарыбыз күбө болобуз айланайын. Аман эсен болсун, ден соолукта үй бүлөсү менен мынакей аман эсен болсун. Эми эчтеке деп атканыбыз мен күйөө балам. Мына бүгүн Айда Салянова бүгүн чыкты. Акыйкаттык бар экен. Мына Биздин Аликабызда мамасындай чыдамдуу, күчтүү. Карачы, кыйын кыз биздин Аликабыздар, мамасындай. Айда барсак сурасаң, Айда Салянова деп. Мурунку генеральный прокуратуранын кылмаган үчүн кызы менен бирге турат. Достор, Айда Салянова чыкты. Мына биз ал ушул жердебиз. Подождите, мне надо фотографию. Урматтуу президент, сизге рахмат. Акыйкаттык бар экен. Урматтуу президент, сизге рахмат. Жакында Өлбек Текебаевди чыгарасыз, биз ишенебиз. Бүт ошо ушундай бир туугандары баардыгы кубанып турган чак дегендей. Мисалы азыркы убакта журналисттер жок. Мына бетте баардыгы жакшы, Кудай кааласа. Эжеси турат, Ася Саспаева, мына тарапташтар турат. Азыр бул жерде тарапташтарды эң главный тарапташтар Уларбек Ибраимов. Мына бул жакта эжелерибиз турат. Мына ар бир эжебиз, мына бул эжебиз мына акыйкат үчүн ар дайым адилеттик үчүн жүрөт. Мына достор, Адилеттүүлүк болду мына. Адилеттүүлүк орноду. Адилеттик орноду. Орноду адилеттик мынакей. Ак ийилет сынбайт деген ушул да. Мынакей Айда Салянова бүгүн чыкты. Мына бүгүн чыгып мына азыр факты. куттуктап отурабыз. Адилеттик бар экен деп ишенип калдык. Өкмөтүбүзгө, мамлекетибизге. Президентке рахмат. Президентке рахмат. Рахмат.
Атамбаевдин убагында үмүтүбүздү түзүп койдук. Рахмат президентибизге. Мына кызы менен турат, мына персе болгон кызы менен мына. Кандай өзүңүз сезип атасыз Айдыжы? Мындан жакшыбы? Мындан жакшы. Кубанып турган убагы ар дайым. Кетели кызы бүгүнкү күндө саспай отурат жакта баардык туугандары тарапташтары көөл келип бүгүн күтүп алды. Матты достор, Бұл ким істеген күшті Қырғызстан деп айтқанбыз да біз в свое время, потому что жоқ Аликошта мамасында күшті істеген 2,5 айда мына бир туугандар турат бул жерде жакшы кубанып турабыз баардыгыбыз. Акыйкат бар экен. Ооба, акыйкат бар экен. Кандай өзүңүздүн оюңузду билдирбейсизби? Алар бекеге кандай акыйкатчылык болдубу? Акыйкат бар экен. Акыйкатка ишендик, Түшүнүңөрбү? Чаркон аябай кубанычтабыз. Эртең азаттык баардыгын биздин көптөн күткөн оюбуз келди. Ойлогонбуз бүгүн үмүтүбүз үзгөн болчу, бирок үмүтүбүздү үзбөдүк. Рахмат. Жакна Текебаев чыкканда ишенесизби? Ишенебиз. Андагы Ешибек чыкты, Текебаевка чыгат ишенебиз. Мындай болгондон кийин эми кичине үмүт пайда болду да. Сооронбай Шариповичке үмүт пайда болду. Ак илет экен, сынбайт экен. Мынакей Кудай буйрса эми Текебаевда чыгып кетсе. Эми өлкөдө акыйкатты корнойт да. Кудай буйрса. Рахмат Сооронбай Шариповичке. Президентке, урматтуу Сооронбай Шариповичке ыраазычылыктар билдирип атат. Мына бир туугандар турат, достор турат, коллегалар турат дегендей. Мына Аида Салянова бүгүн баштандыкка чыкты, урматтуу достор. Facebook колдонуучулар миллион деген, 5000 деген достор, миллион кыргыз бардыңар көрүп турасыңар. Мына тиз эфирде болуп атат. Мына азыр угуп эле келип аткандар. Бардыгы азыр эле угуп келип атат. Азыр угуп келатабыз мынакей. Каныбызга 15 мүнөт калды. Кызы биякта жүрөт, сүйүнүп, сүрдүгүп дегендей. Кызы жакшы көрөт. Мына биякта нандар таратып атат. Мына таттуу болсун, жашообуз. Ар бирибиздин жашообуз. Урматтуу достор, ар дайым ушундай акыйкатчылыкты издеп жүрө берели. Бир туугандар турат, бир туугандары баардыгы сүйүнүп турган убагы. Мына акыйкат бар экен. Президентибизге чоң рахмат билдиребиз. Ыраазычылык билдиребиз. Кана бата бергиле, ким берет? Жаман кызыбыз аман болсун, келбей болсун, Кудай мындан ары ишиң оң болсун. Алга жыл бала чакаң менен аман бол, абышкаң менен аман бол, тиrik туугандарыңдын маңдайында аман бол, айланайын. Жакшы. Мен эми ак илет бирок сынбайт дейт. Мен бүгүнкү күнгө аябай толкунданып ыраазымын. Рахмат. Улуу урматтуу Сооронбай Шариповичке мен чын жүрөгүмдөн рахматымды айтам. Менде энелер сыздаган, энелер боздогон адамдар болгон, болуп да келатат. Мына ошолордун жүрөгүн басып кадам